Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын чечими жөнүндө учкай сөз. Мындай билдирүүнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров Facebook социалдык тармагына жазды. Жапаров Лондон баалуу металлдар биржасынын кыргыз алтынды ишенимдүү жеткирүүчүлөрдүн тизмесинен убактылуу чыгаруу чечиминин себептерин коомчулук менен бөлүштү. Баары болжолдонгон сценарий боюнча болот. Баалуу металлдар рыногунун Лондон ассоциациясынын чечими күтүлгөн иш болчу. Жокко чыгаруу убактылуу гана иш, башкача айтканда жакында калыбына келтирилиши мүмкүн экенин белгилеп кетким келет. Канадалыктар Кыргызстандын элине, республиканын экономикасына жана экологиясына келтирген зыян үчүн кечирим сурап, бардык жоготууларды кайтарып, тынч жол менен кетет деп эч ким күткөн эмес. Адеп баштаганда биз алтынды жеткирүүнүн жаңы каналдарынын үстүндө иштей баштаганбыз. Учурда да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азырынча шарттар мурдагыдан начар болбойт деп айта алам. Ошондой эле Нью-Йорктун банкроттук иштер боюнча сот 15-сентябрда Центара Голд компаниясынын адвокаттарынын доо арызына кумтөр кени боюнча Кыргызстандын өкмөтүнө айыппул салуудан баш тартканын да эстен чыгарбоо керек. Бул биздин туура жолдо бара жатканыбыздын дагы бир далили. Бизди ар кандай бирикмелерден четтете баштаганы, экономикалык эркибизди көрсөтө баштаганыбыздан кабар берет. Биз экономикалык мекенчилик жөнүндө сөз кыла алабыз. Дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок. Албетте кыйынчылыктар бар. Алар болот, ансыз бир дагы бурулуш болбойт деп жазган Акылбек Жапаров.